Ta siz эки аял алганга кандай карайсыз дейт. Садаган кетен Курандагы нерсеге кантип карайт элем? Куранда айтылынган, уруксат берилинген, колуңан келсе ал деген. Мына азыр бизде 17.000 Кытай бар экен, бир 15.000 Кытай жээн бар экен. Ошону кыргыздарыбыз мына Камчыбек Ташиев албаса, Өмүрбек Текебаев албаса, Ахматбек Келдибеков албаса, биздин президент албаса, спикер албаса, анан ким алыш керек болот? Ушундай колунан келгендер алыш керек. Мен ойлойт элем, депутат боло турган эркектер эки аялдан кем эмес, аял жок болсо депутат болбош керек деп киргизип коюш керек. Себеп дегенде эки аялды карап, ошолордун курсагын тойгузуп, ошолорго адилеттүү болгон адам элге адилеттүү болот деген сөз да. Ошондой мыйзам киргизип койсок, кыздарыбыз Кытайга тийбейт эле дагы, сакталып калат элек. Мына мисал үчүн, Кавказга барсаңыз, мисал үчүн, бир дагы Кытайга тийген эмес, Кыргызга тийген чечендин же даргинин кызын таппайсыз. Эгерде бир Кытай ала турган болсо, ошону өлтүрүп көчөгө ыргытып коюшат. Даап бара албайт. Ал эми биздин кыргыздын кыздары бир саатта карасаң Кытайга тийип алган болот. Демек, ошол эркектерибиз нанүштө, эркектерибиз мажүрө, эркектер акмак болуп кетип, экинчи катын алгандан коркуп, бир аялдын юбкасынын ичине кирип алып, ошентип басып жүрүп калышып, ошентип кыздарыбыз Кытайга тийип атат. Туура, жеке мен өзүм илим менен көп элек болгондон колум көп бошобойт, бирок колу жолу боштор көп. Карасаң кечкеле тамектат нары бери басып аткан болот, бизнестер жолуна түшүп калган. Мына Салымбеков алсын, Бабанов алсын, Кулов деген алсын. Жөн эле бир каты менен жетелешип жүрө бербестен